Ассалаумалейкум, урматтуу Чабан YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга азыр иш кылып атып, ушу бир видеону киргизип коеюн дедим. Тектүү тай издегендер. Өзүмкү, өзүбүздүн бебиздин баласы. Анан эми баардык нерсе Кудайдан тугандар. Анан азыр көп тег издеп калды го. Теги жок деле алып туруп, жакшы карап туруп, улакка чапсаңыздар, ошондон деле тег чыгат да. Нарагында болсо. Болбосо жок. Мисалы, бизден алып жакшы бир результаттарга жеткен адамдар бар. Эми ал маалда интернет деле жок болчу, бирок жакка карата деле интернет бар маалда деле алып жакшы бир результаттарды көргөзгөн күндөр болду туугандар. Эми YouTube'га кыска салсаң көбү түшүнбөй калат. Ошондо узунураак кылып салайын деп атам да. Анан ошо жанагы башында ошо тек колагына тууралуу айтайын деп атам да. Туура текти колагында жакшы линия түшүнүктүү болуш үчүн. Кыргыз тилине басым жасап теги деп атам, түп тамыры деп айтып атам. Ошондойлор бар туугандар. Ал бир Кудайдан, жана караган адамдан, улак чапкан адам менен ошо аттын бири-бири менен жылдызы келишип калганынан, багуусунан болот. Түп тамыры жок болуп туруп эле тек чыгарып берген, мындай атын чыгарган аттар болуп калат. Андайлар деле бар. Беш кол тег эмес. Чыга албагандар бар. Канча жемди берет, суусун берет, бирок чыгара албагандар бар. Бул жерден мен азыр ошол өзүмүн сатып коюп аткан тайымды көргөзөйүн. Кудай буйруп насип кылып калса кимге сүйлөшөбүз туугандар. Анан болбосо эртеңгисин буюрса алып барып жылкыларга коссомбу деген ой бар туугандар. Просто акча керек болот. Эгер башка жактан акча чыгып калган болсо, бул калат. Колдон келишинче алып калганга аракет кылдым, бирок мүмкүнчүлүк бир аз болбой атат. Балким мүмкүнчүлүк болуп калса, кайра алып барып эле кошом туугандар жылкыгачы. Азыр мына муну көргөзөйүн. Мына алдыңыздардагы турган тай туугандар. Ушул сатылат туугандар. Басы тоголок 100 туугандар. Сүйлөшөбүз. Атасы мына ушу жанда турган ат. Ачыдан эмне көп дейт. Ачыда баары эле билет, бирок мен ал нерсени айта бергим келбейт туугандар. Ар бир аттын өз убагында атын чыгарганды мындай жакшы көрөм да. Бирок ушунун атасы бул улакка да чаба элек, жакшы да мээлген эмес. Кунанда бир ай минип кое бергем. Анан быйыл сарат саткандан кийин ушуну көбүрөөк басым кылып, 2 айдан бери тындырбай миңинге аракет кылдым, колдон келишинче тайган салганчачы. Кыйра такшы алып калдык кыйла. Анан бунун атасы 1,5-2 жыл болду. 2 жыл болот окшойт, адашпасам. Ушунун атасы 500ге сатылды туугандар. Бул ошол аттын небереси. Эми күчтүү ат издегендер бар болот эми. Бирок гарантия бере албайм туугандар. Жазга тай гарантия эчтеке бере албайм. Мал эмес, адамга да гарантия берген болбойт го. Бир Кудайдан жакшы ниет кылып буйруса, Кудай буйруп чыгып калса, насип кылып калса дегендер болуп калса, байланышып эле туугандар. Кыскача ушундай туугандар.